Бейиш эненин таманында 2024-жылы Руслан Акундун тарткан тасмасы. Тасма бир караганда өтө жөнөкөй окуялар менен толук түшүнүктүү сезилет. Башкы каарман акыл эс өнүгүүсүндө өзгөчөлүгү бар бой жеткен Адил. Жаш өткөн апасы Райхан менен ажылыкка барууну чечет. Анын оюнда ушул жол аркылуу апасы Бейишке кирет деген ишеним калыптанат. Алгач караганда Бейиш эненин таманында кадимки эле жол тасмасы сыяктуу сезилет. Сапар, жолдогу адамдар, жакшысы жаманы акырында күтүлгөн өзгөрүү. А бирок арада кызык суроолор жаралат. Эмнеге бул жөнөкөйдө көрүнгөн тасма Кыргызстандын тарыхындагы эң кассалык фильмге айланды? Эмнеге Кыргыздын тарыхында биринчи жолу авар жана монгол тилине чейин которулуп, жерди аралады? Бизде кара коро сыяктуу дүңгүрөгөн долбоорлор, актан арым кубаттын дүйнө тааныган классикасы бар. Балким, бул тасмада сюжеттен да терең, көрүүчүнү өзүнө тарткан ички күч бар. Бул тасмада акыл менен интеллект адамдык бийиктиктин чек эмес экенин, ал тургай акыл эси чектелүү жан да тоодой эрк жана таза ишеним менен дүйнөнү титиреткен, улуу иштерди жасай аларын далилдеген Кыргыздын биринчи тасмасы. Анда эмне маанилүү? Чындыгында Адилди аягына чейин жеткирген нерсе эмне? Сиздер менен терең редакциясы. Келгиле, талдап көрөлү. Тасманын негизинде эч качан маанисин жоготпогон универсалдуу темалар жатат. Боорукердик, эне сүйүүсү жана баланын жашоосундагы эненин орду. Бизге Чакан Кыргыз айылынан чыккан мусулман үй бүлө көрсөтүлөт. Адил акыл эсинин өнүгүүсү болжол менен 8 жаштагы баланын деңгээлинде болгон бойго жеткен инсан. Айылдагылар аны келесоо деп эсептешип шылдыңдашат. А бош убактысын ал өзүнүн бир топ кичине балдар менен өткөрөт. Ал 75 жаштагы апасы Райхан Иманова менен чогуу жашайт. Райхан өмүр бою баласына кам көрүп, аны коргоп келген. Жаш өткөн сайын Райхан улам ооруй баштайт. Оорулар менен кошо ага чоң коркуу да келет. Ал жок болсо Адил эмне болот? Азыртан эле ага катал мамиле жасап жаткан бул дүйнөдө ал кантип жашап кете алат? Бир күнү досу Адилге Меккеге жөө жетсе болорун, ажылыкка барган адамдын Бейишке кирерин айтса, ошол күндөн баштап Адил бул ойго толугу менен берилип, апасын Меккеге алып барууну өзүнө милдет кылып алат. Апа? Ол балам эмне болду? Кеттик, апа. Кайда отон? Бейишке. Башында Райхан бул ойго ишенбей, убакытты созуп, уулун унутуп калат деп үмүттөнүп бул тууралуу сүйлөшүүдөн качат. Бирок Райхандын ою айыл эли Адилди кыялуу үчүн ачык эле мазактай баштаган учурда өзгөрөт. Эне баласын шылдыңдоолордон коргоо үчүн акылга сыйбаган кадамга барып, сапарга чыгууга макул болот. Адил араба таап, кандайдыр бир керемет менен жолго жетчү акча чогултат да, экөө сапарга аттанат. Ошентип тасма роуд мувиге, жол сапар киного айланат. Бул жанрда жол сыноолордун мейкиндигин айланып, сапар каармандарды акыркы максаттан да күчтүүрөөк өзгөртөт. Алардын маршруту Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Азербайжан, Туркия, Сирия аркылуу өтүп, Сауд Арабиясында аяктайт. Кээ бирөөлөр бул идеянын прототиби катары 15 жыл бою зыярат кылууну кыялданып, Москвадан Меккеге жөө ажылыкка барган Абдулазиз Раджабовду көрүшөт. Бирок анын тарыхы фильмде көрсөтүлгөн окуядан олуттуу түрдө айырмаланат. Каармандар жолдо барган сайын татаалдашкан оор тоскоолдуктарга туш болушат. Бардык акчаларын жоготушуп, контрабандисттерге кабылышып, ушул менен бүтсө бир жөн. Мындан кийин ачык талаада карышкырлар менен бетмөбет калышат. Ошондой эле чоң шаарда бири-биринен адашып кетишет. Жада калса финалда радикалдашкан топтун барымтасына түшүп, сабоого жана кыйноого кабылышкан соң мина коюлган талаадан чуркап өтүүгө мажбур болушат. Аягында араң тирүү калышат. Башкы каармандар максатына жетишсе да финал көрүүчүгө бир нече суроо калтырат. Райхан өлөр алдында Адилге ачуу чындыкты айтып берет. Көрсө Адил анын туубаса уулу эмес экен. Көп жылдар мурда анын өзүнүн апасы вокзалда Райханга баланы кармап туруусун суранып кетип, 2-3 күн бою келбейт да кайра уулун издеп келгенде, Райхан балага боор басып калганы үчүн кайрып бербептир. Экинчи талаштоочур Адилдин кооптуу жолго карабай, кайра ошол эле жол менен кайтууну чечкени. Учак менен учуп кетүүгө мүмкүнчүлүк бар экенине карабастан, ал сапарды жөө улантууну тандайт. Андан да кызыгы, ага фильмдин башындагы демөөрчүсү кошулуп, жөө кайтканы. Бул албетте жакын арада экрандарга чыгуучу экинчи бөлүккө негиз болуп саналат. Сюжетти карап чыккандан кийин эми тасманын өзүн талдап көрөлү. Тасма тажрыйбалуу көрүүчүнүн оюна бир катар белгилүү эмгектерди салбай койбойт. Алардын ичинен эң белгилүү жана эталонго айланган 1994 жылы тартылган Форест Гамп, 1988 жылы тартылган Человек дождя, Жамгыр адамы,
Ошондой эле эталондук болбосо да белгилүүлүгүн сактап келаткан 2010-жылдагы Илайдын китеби тасмаларын баса белгилейбиз. Азыр бул эмгектер тууралуу сөз кылуу маанилүү. Себеби ушул фильмдерди анализдөө аркылуу биз биринчиден бейишененин таманында жанрдык жактан кайсы тасмалардан таасир алганын байкай алабыз. Экинчиден, аны башка фильмдерден эмне мынча өзгөчөлөнтүп турарын түшүнүүгө жардам берет. Форест Гамп. Бул башкы каармандын аты. Фильм ак көңүл, жөнөкөй IQ деңгээли төмөн адам тууралуу баяндайт. IQ баарыбыз билгендей эле кимдин акылы канчалык деңгээлде экенин көрсөткөн сан. Башкы каарман Форесттин IQ-су өтө эле төмөн болгонуна карабастан, ал АКШ тарыхындагы эң маанилүү окуяларына, рок-н-роллдун жаралышынан тартып, Вьетнам согушуна катышып, айланасында эмне болуп жатканын толук түшүнбөсө да дайыма аягына чейин барат. Тасманын автору Роберт Земекис Форестти окуялардын агымына чеберчилик менен кошкон. Ага жашоосунда IQ деңгээли жолто болбой, ийгиликке жетүү үчүн жетиштүү акыл, тартип жана жөндөмгө ээ. Өз принциптеринин тууралыгына болгон ишеними ага жашоону татаалдаштырбоого, жөн гана сүйүүгө жана өз ишин ак ниеттүүлүк менен аткарууга жардам берет. Бул сапаттардын көпчүлүгүн Руслан Акундун фильминен да байкоого болот. Кем акыл жигит өз принциптерине бекем туруп, кандай гана тоскоолдуктар болбосун, максатына карай умтулат. Форесттин окуяларга кокустан туш боло берүү өзгөчөлүгү биздин фильмдин айрым эпизоддорунда даана байкалат. Мисалы, Адил апасы менен Туркияда кокусунан кино тартылып жаткан жерге кирип, башкы каармандын киного тартылышы. Окуяны алдыга жылдырган кокустуктардын тизмеги Форестти да Адилди да коштоп жүрөт. Экөөнүн тең акылына айланасындагылар мезгил-мезгили менен шылдыңдап мамиле кылышат. Форесттин өзгөчөлүгү анын жакшы чуркай билгени. Бул кийин культтук фразага да айланат. Run, Forrest, run! Run, Forrest! Ал эми Адил да арабаны жөө сүйрөп, дүйнөнүн башка четине чейин жетүүгө жөндөмдү. Окшоштуктары абдан көп, бирок эң негизгиси Форесттин шартсыз сүйө билүүсү жана Адилдин апасына болгон каршылыксыз сүйүүсү. Райхан айтып берген вокзалдагы окуяны Адил толук аңдай албайт. Райхан анын экинчи апасы экенин да түшүнө албайт. Бирок бул анын апасын чексиз, жан аябастан сүйүшүнө тоскоол болбойт. Анын жашоосундагы эң башкы баалуулук апасы. Каарман бизге ар бирибиздин энеги болгон мамилебиз кандай болушу керектигин үлгүсүн көрсөтөт. Адилдин апасына күнүмдүк турмушта жардам бергени, эл ичинде ал жөнүндө кандай сүйлөгөнү, үнүнүн тембри, тандаган сөздөрү, ал тургай апамды өзүм менен бейишке алып кетем деген убадасы анын энеги болгон сүйүүсүн жана терең урмат сыйын айкын көрсөтөт. Бейишененин таманында тасмасы аркылуу авторлор Райхан Иманованын да уулуна болгон чыныгы энелик сүйүүсүн көрүүчүгө жеткире алышкан. Режиссер кары курактагы жөнөкөй айылдык кыргыз аялдын образын ишенимдүү жана так бере алган. Уулу башкалардан айырмаланып турса да, ал муну эч качан билдирген эмес. Анын тынымсыз колдоосу жана мен сени сүйөм уулум деген сөздөрү көрүүчүгө бир нерсени ачык түшүндүрөт. Ал уулу үчүн баарына даяр. Менин балам өзгөчө. Кудайым сени ушунчалык жакшы көрөт. Сен түз эле бейишке барасың. Чындыкты айтып коюш керек да. Ажыга барабыз деп элдин баарын калп туруп өтпөй. Эмнеси калп? Барабыз. Карап тур. Балам мени Меккеге алып барат. Көрөсүңөр го? Ошондуктан акылга сыйбаса да бул сапарга макул болду. Адил каалоосуна апасынын колдоосу аркылуу гана жетет. Апасы ага ишенет, баласы үчүн сана аркайт. Аны жакшы адам кылып тарбиялайт. Эне сүтү менен чоңойгон, кыргыз наны менен багылган, кыргыз жеринин күнүнүн нурунда төрөлгөн Адил эненин камкордугунун аркасында физикалык жактан гана эмес, руханий жактан да күчтүү болуп өскөн. Ал каардуу эмес, ишин аягына чыгара билген, өз принциптерине бекем адам болуп калыптанган. Объективдүү караганда, энеси болбосо ал эч жакка жетмек эмес. Бул сапар Райхан үчүн кандай машакаттарды алып келгенине токтолуп көрөлү. Фильмдин эң башында эле ал зыярат үчүн чоң каражат талап кылынарын жана бул жеңил желпи сапар эместигин түшүнүп, уулу акча тапкандан кийин дагы бул максатка аман-эсен жетүү мүмкүнчүлүгүнүн төмөн экенин аңдап турат. Ай, балам жөн эле ээлиги алды байкуш. Бир-эки күндө унутуп калат. Райхан турмуштун оор сыноолоруна такшалган кыргыз аялы катары сүрөттөлөт. Бирок айылдаштары Адилди шылыңдай баштаганда, айылдагылар анын энелик сезимин иренжиткенде, ал уулу үчүн акылга сыяр сыйбасына карабай жолго чыгууга даяр болот. Акчасыз калышканда да, Адил энесин укпай чек арада өрт өчүргүчтү жашырып алганда да, уулу алаксып кетип чоң шаарда жоголуп кеткенде да, эне сабыр сактайт. Ал бул жолго эмнеге чыкканын түшүнүп турат. Ал бардык кыргыз энелердей уулун кандай болсо ошондой кабыл алып, аны жумшактык менен туура жолго салууга аракет кылат.
Эне өз колдору менен уулунун үстүндөгү жардыргыч байланган курду чечет. Ооба, Форест Гамп терең иронияга негизделген сатира болуп, кинематография тарыхындагы эң мыкты тасмалардын бири. Бирок кыргыз көрүүчүсүнө Форесттин апасы менен болгон мамилесин Адилдин апасы Райхандын образы менен салыштырганда, кем акыл уулу менен татаал жана кооптуу жолду басып өткөн кыргыз эненин образы алда канча жакын жана терең сезилет. Эмне үчүн? Форесттин апасынын атактуу бир сөзү бар. Жашоо бул шоколаддын кутусундай. Ал сага эмнени сунуштаса, ошону кабыл алышың керек. Ал эми Адилдин апасы болсо ар бир конфетти өзү татып көрүп, эң жакшыларын уулуна бергенге аракет кылат. Демек бул жерде негизги күч тагдыр эмес, кокустукта эмес, жогорку күчтөрдө эмес. Адилди максатына жеткирген кыргыз эненин жүрөгү. 2010-жылы тартылган Илайдын китеби. Соокур жоокер Илай тууралуу тасма. Ал ядролук согуштан кыйраган Америка аркылуу ыйык китептин акыркы нускасын алып өтүп, аны коопсуз жерге жеткирүүгө тийиш. Илай максатына китеп аны коргоп турат деген ишенимдин аркасында жетет. Ошол сыяктуу эле Бейиш эненин таманын астында тасмасында да көйгөйлөр бара-бара чечилип, башкы каармандар өз максатына аман эсен жетишет. Бирок тасмалардын окшоштугуна эмес, айырмасына көңүл бурушубуз керек. Илайдын китеби финалында ок ага жетпей калган. Китеп Илайды коргоп тургандай көрүнгөн сахналарды көрөбүз. Бул жерде авторлор экшен аркылуу чындыкты кинематографиялык жол менен кооздошкон. Ал эми Бейиш эненин таманында тасмасында экранда болуп жаткан окуяларды башкача чечмелөөгө болот. Бул жерде башкы күч тагдыр эмес, кокустук эмес. Бул жогоруда айтылгандай эле кыргыз эненин күчү. Адилди максатына жеткирген дал ошол энелик камкордук. Райхан уулун коргой алды. Аны туура жолго багыттап турду. Жана өзүнө да, уулуна да акыркы демине чейин берилгендигин сактады. Белгилебей коюуга мүмкүн болбогон 3-чү фильм 1988-жылдагы Человек дождя, Жамгыр адамы. Бул тасмада кандайдыр бир деңгээлде Бейиш эненин таманында фильми шыктанган жанрдык жана тематикалык булактардын бири болуп саналат. Өзүмчүл Чарли аутизм менен жашаган улуу агасы Реймонд бар экенин билип калып, өз кызыкчылыктарын көздөп агасын уурдап кетет. Бирок биргелешкен сапардын жүрүшүндө Реймондан жөн гана агасын эмес, өзүнө жакын руханий адамды табат. Биринчи кезекте бул да роуд муви. Реймонд учактан коркот. Ошондуктан Чарли аны менен узак жолду кургактык аркылуу басып өтүүгө аргасыз болот. Жолдо алар бири-бирин жакындан таанып, акырында чыныгы бир туугандарга айланышат. Биз карап жаткан тасмада болсо негизги идея Адилдин ишенимине негизделет. Ажылыкка сөзсүз жөө баруу керек. Башка жол туура эмес. Дал ушул каармандардын учак менен учуудан баш тартуусу көрүүчүлөргө алардын окуяларын жана башынан өткөн сыноолорун көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Экинчиден, аутизм менен жашаган Реймонд жана акыл эсинде өзгөчөлүгү бар жигит Адил. Алардын мимикасы, кыймыл аракеттери, баскан турганы өзгөчө. Адилди аткарган актер Эмиль Эсеналиев интервьюларынын биринде ролго даярдануу үчүн Туркияга барып, бир ай чыныгы жашоодо Адилдин образында жашап, адамдардын арасында ошол кейипте жүргөнүн белгилеген. Актер башкалардын анын аракеттери жасалма экенин байкабай калгычакты даярданган жана айланасындагылар анын мимикасына, кыймыл аракетине таң калбай калган учурда гана ролго толук даяр экенин түшүнгөн. Реймонддун ролун ойногон Дастин Хоффман болсо, массалык кинодо мындай образды алгачкылардан болуп жараткан актерлордун бири. Ал бул ролу үчүн көптөгөн сыйлыктарга, анын ичинде эң мыкты эркек ролу номинациясында Оскарга ээ болгон. Ушуну эске алганда Эмиль Эсеналиев Реймонддун образынан жана Хоффмандын актердук чеберчилигинен шыктанган болушу толук ыктымал. Тез-тез көз ирмөө, бир аз жай сүйлөө, бир эле сөз айкаштарын кайра-кайра кайталоо жана башка көптөгөн белгилер. Бул ойду Жамгыр адамы тасмасынын авторларынын иш ыкмасы да бекемдейт. Анткени фильмдин командасы аутизм менен жашаган адамдардын жүрүм-турумуна атайын изилдөө жүргүзүп, айрым эпизоддорду балдар психиатрларынан реалдуу практикасынан алган. Маселен, дал ушул эпизод. Check. Sorry about the toothpicks. 82, 82, 82. 82 what, right? How much is this? Toothpicks. It's a lot more than 82 toothpicks, right? Plus 246 total. The change. Right. How many toothpicks are you? 250. Pretty close. Come on, let's go, Ray. 246. There's 4 left in the box. Дал ушундай ыкманы биздин тасманын командасы да колдонгон. Алар акыл эсинде өзгөчөлүгү бар адамдар менен таанышуу үчүн атайын мекемелерге барып, алардын жашоосун жана жүрүм-турумун жакындан изилдешкен. Демек окшоштуктар чындап эле арбын. Жалпы тема негизинен бирөө, бул үй бүлө. Бирок теманын масштабы боюнча олуттуу айырма бар.
Эгер Чарли менен Реймонд бири-бирин бир тууган катары кабыл алып, Аутис агасын бир тууганы кабыл алуусу салыштырмалуу тар мисал болсо, биздин тасмада борбордук баалуулук таптакыр башка. Бул кыргыз энелери жана алардын өлкөбүз үчүн аткарган татаал жана зор ролу. Кыргыз энелери күн сайын тынымсыз эмгек менен көп учурда жакырчылыкта, каражаттын жетишсиздигинде, атүгүл турмуштук зомбулуктун шартында да колунан келгенин жасап, кыргыз балдарын тарбиялап өстүрүүгө аракет кылышат. Алар балдары эч нерседен кем болбой, башкалардан артта калбай чоңоюшу үчүн жан үрөшөт. Ал тургай бул акыл эс өнүгүүсүндө өзгөчөлүгү бар бала болсо да. Бейиш эненин таманында тасмасынын авторлары кайсы эмгектерден шыктанганы болжолдуу түрдө аныкталгандан кийин айрым маанилүү маселелерди да белгилебей коюу мүмкүн эмес. Эң башкысы, фильмдин негизги кайрылуусу кээ бир көрүүчүлөр үчүн кандай гана болбосун ушундай сапарга аттануу керек дегендей угулушу мүмкүн. Ооба, авторлар жолдогу кыйынчылыктарды, ал тургай каармандардын барымтага алынган учурларын да көрсөтүшөт. Бирок кем акыл жигит менен анын 75 жаштагы апасы жолдун аягына чейин жеткени көрүүчүдө баары мүмкүн деген таасир калтырып, айрым адамдарды жакшы ойлонулбаган, шашылыш чечимдерге түртүп коюшу мүмкүн деген кооптонуу бар. Бул жерде биз эмнени айткыбыз келип жатканын туура түшүнүүңүздөр маанилүү. Мисалы тасмада акча жоголгон эпизод көрсөтүлөт. Андан кийин апасы макул, бир нерсе ойлоп табабыз деп коет. Карышкырлар кол салат. Каармандар аларды өрт өчүргүч менен кууп жиберишет. Дароо эле тамашага салынган эпизоддор башталат. Ай балам, сен кимсиң? Самир. Самир менин досум да. Алдаган болбойт, алдаган күнөө да, апа? Адил менен апасы мина коюлган талаадан чуркап өтүп, Кудай сактап аман калышканда жылмайып, сириялыктарга кол булгашканы. Бул кээде комедиялуу, кээде бейкапар атмосфера көрүүчүлөрдө бул жол жеңил деген ойду жаратып, аларды шашылыш жана кооптуу чечимдерге түртпөсө экен деген үмүттөбүз. Мындан тышкары айрым түшүнүксүз учурлар дагы бар. Мисалы Чехов тыкмылтык принциби менен байланышкан эпизод. Каармандар Өзбекстан аркылуу өтүп бара жатып, акчаларын белгисиз өзбектерге беришип чоң кыйынчылыктарга туш болушат. Бул сахна маанилүү бурулуш болот деген күтүүнү жаратат. Бирок жыйынтыгында окуянын андан аркы өнүгүшүнө эч кандай таасир тийгизбейт. Эпизод драматургиялык да, символикалык дагы мааниге ээ болбой, жөн гана жоголуп кетет. Дагы бир түшүнүксүз жагдай каармандардын бир өлкөдөн экинчисине кантип өткөнү. Мисалы, Туркия менен Азербайжандын ортосунда карта боюнча Армения, Грузия, Иран жайгашышы керек эле. Же болбосо каармандар Азербайжандын эксклавы болуп саналган Нахчыван автономдуу республикасы аркылуу өткөн болушу мүмкүн. Бирок сюжетте бул так көрсөтүлбөйт. Ошондой эле каармандардын Сириядан Сауд Арабиясына кантип жеткени да экрандан сырткары калгандай сезилет. Албетте, бул суроолорго кунт коюп көргөн көрүүчүлөр өз алдынча жооп таба алышы мүмкүн. Бирок тасманын ичинде бул өткөөлдөр жетиштүү деңгээлде түшүндүрүлбөйт. Фильмдин финалы дагы олуттуу суроолорду жаратат. Башкы каарман учак менен кетүү сунушуна карабастан үйүнө кайра ошол эле кооптуу жол менен кайтууну чечет. Эмне үчүн айланасындагылар Адилдин баардык каалоолоруна макул болуп, аны токтотууга же ынандырууга аракет кылышпайт. Бул түшүнүксүз. Жакында эле бир канча өлүмдөн калган жолу менен кайра жөө кайтуусуна эмне үчүн уруксат беришет. Мындан тышкары, Болот Тентимишов аткарган каарман да Адил менен кошо артка жол тартуу менен өз өмүрүн тобокелге салат. Бул чечим ишенимге таянган кадам катары көрүнүшү мүмкүн. Бирок сюжеттик жактан ал кошумча маанини бере албайт. Жаңы тасмада Адилдин төрөгөн апасына байланышкан күтүлбөгөн бурулуш ачылабы? Авторлар экинчи бөлүккө дагы кайсы фильмдерге шилтемелерди киргизишет. Жана эң негизгиси камкор, сүйгөн кыргыз эненин колдоосу жок калган Адилди кандай тагдыр күтүп турат? Бул суроолорго жоопторду биз кийинки бөлүгүнөн гана биле алабыз. Ал эми каналыбызга катталганды унутпаңыздар. Колдооңуздар бизге өсүүгө жардам берет. Сиздер менен терең редакциясы болду. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө.